кичинекейимден эле спортко кызыкчумун. Телевизордо кандай спорт жөнүндө кино болсо ошолорду көрүп, сөзсүз түрдө жасап, ошолорду үйгө баягы шарт жок болсо дагы ошого карабастан шарттарды түзүп жасап, тренировка кылып, тайкем бар болчу, ошол менен үйдө тренировка кылчумун. Кийин анан шаарга келип, бокс менен заниматься этесиң деп мен байкам бокска сүйлөштү. Анан ошолдон баштап боксту баштадым. Жүзө турнирлерге чыгып жүрдүм. Кийинчерээк анан жашоонун шартына байланыштуу Москвага бардым. Москвага барып иштегенче спортту токтотподум. Спортко барып, бокска бардым, борьбага бардым, жудо, самбо, бүт түрлөрүнө барып, мен уже түшүнбөй калдым. Кайсыл вид спорттаны алып кетишимди уже билбей калдым. Анан ошол моментте как раз Федор Емельяненколор чемпион болуп, өтө жакшы бойлорду көргөзүшүп, уже популярдуу боло баштады. Ошол маалдан анан меники бүт нерсе аралашып кеткенде мен дагы өзүм ММАден көрөйүн деп Москвадагы коммерциялык бойлорго катыша баштадым. 2007-жылга чейин өзүм катышып жүрдүм. 2007-жылы көчөдө кичине кызы болуп кетип, бирөөлөр мени бычак менен бычактап салышты. Ошого байланыштуу, ошонун айына врачтар спортко жакындабы деп коюшту. Дегенден анан мен өзүм билген тажрыйбамы, өзүм билген нерселерими ошо карасам, Кыргызстандын жаштары Москвага көбөйө баштады. Көбөйө баштагандан ошол кыргыздын жаш жигиттери ичип чегип кетпесин, жаман жүрүп кетпесин деп, ошол өзүм билген приемдоруму, өзүм билген нерселерими ошол жаштарга үйрөтөйүн деп, клуб ачайын деп чечтим. 2008-жылы 1-апрелде залды ачып, балдарды даярдап, баягы эми буга чейин да спорт чөйрөсүндө жүргөн үчүн ачкан күнү эле 33 адам келди, ачкан күнү. Анан спорт клубду көп ойлодук. Атын эмне деп койсок деп. Анан эми сыртта жүрөбүз, бөтөн жерде жүрөбүз, Кыргызстандан алыс жерде жүрөбүз. Бүт кыргыз элине, кыргызстандыктарга баардыгына бирдей боло турган болуп ат коюшубуз керек, сыртта жүргөнүбүзгө байланыштуу деп көпкө чейин ойлонуп, Айкөл Манас деген атка келип токтолдук. Биринчи Айкөл Манас бүттөп турнирлерге катышканда местный орус, дагестанец, чечен, спортсмен, тренерлер, досторубуз бар эле, ошолордун турнирлерине барып катышканыбызда баягы 400 грамм, 500 грамм, 3-4 килограмм ашча болсо деле, салы бер балаң дейт да. Потому что биз эми баштаганбыз, балдарда опыт жок эле, тажрыйба жок эле, балдар көп нерсени билбейт эле. Алар уже көпкө чейин урушуп жүргөн жигиттер эле. Жылдар өттү, убакыттар өттү, көптөгөн спорт чеберлери чыкты, Азия, Евразия турнирлерин утушту уже. Кийинчерээк уже ошол баягы башындагы 3-4 килограммды уруштура берди, ашыкча салмактуу салып жүргөн жигиттер, тренерлер, досторубуз. Ошолор уже кийин ар бир 200 грамм, 100 грамм ашыкча чыкса салбай ошону куусун же болбосо башка чоң веске салсын деп уже карай баштады. Потому что биз уже реально конкуренция түзө баштадык да аларга. Москвада зал ачканда кыйын болду. Бөтөн жерде, бөтөн элде жүргөндө ар жактан кысым болот экен. Мисалы, биз зал ачып, 30-дай, 40-дай, 50-дай баланы машыктырып жүрсөк, ар кандай органдар бизге келип кызыгышып, сурашып, булар эмнеге даярданып атышат, жалаң спортсмендер, местный адамдарды кошобу, кошпойбу деп көп келишип ар жактан ар кандай. Анан мен айттым аларга, келип өзүңөр дагы занимация этип, бул спорт, бул посол мира. Биз бул жактагы жүргөн мигранттарыбыз көбөйүп кетти, жаш мигранттарыбыз жаман жүрүп кетпесин деп ачканбыз, турнирлерге катышабыз. Если ишенбесеңер, өзүңөр келип, ушул жерде эч кимиңерди бул органда иштейт деп айтпайм, ушул жигиттер менен чогуу бирдей эле тренировка кылып, ошол жигиттерден сөздөрүн угуп көргүлө, эмне деп айтышат деп. Белгилүү болгон Хабиб Нурмагомедов, UFC чемпиону, ал жигиттин атасы менен Абдулманап Нурмагомедов менен өтө жакын мамиледе болдук. Бизге ошо сыртта жүргөндө көбүнчө колдоосун көргөздү, билбеген жерде айтып берип, көргөзүп. Кийинчерээк анан Кыргызстанга келип, оштон Айкөл Манас клубубузду ачканда Абдулманап Нурмагомедов өзү келип, ушул залдын ачылышына катышып берип кетти. Киргизские спортсмены станут лучше, с легионером вместе. Потом в будущем вы можете, как говорится, сами двигаться дальше. Но сейчас для олимпийской медали, игровых и других видов спорта мало шансов. Но в единоборствах у Киргизии есть очень хорошие шансы. И это доказывает на Олимпийских играх. И второй призер финалист ваш, и третий призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе.
Я думаю, тот накал и темп, который сейчас двигаются киргизские спортсмены, успех обязательно будет. Айкөл Манас клубы Россия Федерациясындағы биринчилерден болгон кыргыз мигранттардын спорт клубу Москва шаарында негизделген. Негиздөөчүсү Амир Акулов Нургазы өзү бул жактан мигрант болуп кетип, анан ошол жакта спортко катышып, Россияда кыргыздын желегин көтөрүп, ошо Россиядан нары бирок Кыргызстанды представлять этип көп мындай жетишкендикти жараткан, мындай жакшы спортсмендер чыкты. Ушул Ош шаарындагы мындай орто шарттуу клубтардын бири. Мен бул залга көбүнчө эле келип турам. Кол бошогондо, шарт болгондо бул жердеги балдар менен бирге машыгып, мындай баарлашып дегендей. Азыр деле бул жерде мындай жакшы, мындай ийгиликтүү бүгүнкү күндө машыгып аткан действующий чемпиондор. Сузак району Жалал Абад областынан болом. Мен өзүм недавно Санкт-Петербург шаарынан келдим. Аякта Айкөл Манас алдын тренер болом. Иншалла жакын 20 декабрда Батар деген турнирдин гран-при болот 70 килограммда. Ар Нургаз агайдын колуна келип, ушуга даярдык көрүп атабыз иншалла. Мен бул спортко келгеним себеби 2010 мен Россия шаарына баргам. 2010 Россия шаарына барып жерден бир дос болгон ошо. Именно ошо ММА боюнча алып барды турнирде. Ошого ошол себептен катышпагым себеп. Мен научокто өзү 2 жыл 3 жыл уруштум. Иншалла азыр 5-6 жылдан бери профессионалда уруштум. Өсүп келаткан жаштарга айтарым, кааларым жамандык жолго барбасын, ичпесин, чекпесин. Спортсмендер баарына айтып кетмекмин. Ушу баардыгыбыз оң жактан оң жолдо. Боковой контроль и одну руку соперник сейчас заблокировал. Боец на распятие. Вот так. Одной рукой сильнейшие удары Руско Ибраимова. И это распятие сейчас, конечно же, я думаю, может поставить точку в этом бою. Все, друзья. Бой окончен. Это был легендарный турнир Гран-при WEF. Былтыр кышында 57 килограммда ВЕФте гран-при болду. Toyota Camry коюлуп. Аны Ибраимов Рыскулбек деген жигитибиз өзүңөр көргөндө утуп алды. Одан кийин 2-3 айдан кийин Батыр FC деген турнир өттү. 61 килограммда гран-при болду. Кыргызстандын Мемин деген чыган, күчтүү жигиттер урушту. Ал жерден дагы Ибраимов Рыскулбек жигитибиз 61 салмакта дагы жеңүүчү болуп чыкты. ММА тарабында эң чоң организация бул UFC болот. Ошол организацияга жетип, чемпиондорду ошол жакта уруштуруп, Кыргызстандын желегин көтөрүп, Кыргызстандын атын чыгарайлы деп жүрөбүз.